Кутмандуу күнүңүздөр менен Политклиника медиасынын сереп берүүсүндө алдыда келе жаткан парламенттик шайлоо, талапкерлердин программасы, шайлоо өнөктүгү тууралуу сөз кылабыз. Биздин студияда мейманда политолог Эмилбек Журоев, берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Студияга келип маек берүүгө келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Эмилбек мырза, мына саналуу күндөрдөн кийин парламенттик шайлоо болгону турат, көптөн күткөн шайлоо. Анан талапкерлер ушул 1300дөн ашуун талапкер чыгып атыптыр эки тутум боюнча. Анан ушулардын арасынан шайлоочулар талапкерлер менен таанышып бүттү деп ойлойсузбу? Ооба, көптөн күтүлгөнү чындыгында анткени бул шайлоо былтыр болуш керек болчу. Орун албай калып, шайлоо жокко чыгып, эми дээрлик 1 жыл бою күтүп турдук. Парламент жаңыланбаса болбойт. Бул биздин мамлекеттин негизги башкаруу институттарынын бири, мүмкүн эң негизги институт деген бул парламент, андыктан анын легитимдүүлүгү шексиз болуш керек. Ошону издеп, ошол легитимдүү жаңы парламенттин эмесин дарегин карап, биз жаңы шайлоону күтүп атабыз. Мына 3 күн калды, 2 күн калды. Менимче 21-жылдын шайлоолорго добуш берүүгө байма-бай жыл болгондуктан, мүмкүн кайсы бир деңгээлде шайлоочулардын чарчагандыгы деле бул шайлоо өнөктүктөрүнө бир аз анчайын бейкапарыраак болуп калгандыгы байкалат менимче. Бул объективдүү нерсе. Албетте, ар кандай башка жүйөлөр болуп атканда, башка маселелер толгон токой болуп атканда, ар бир үй бүлөгө, ар бир жаранга менимче бул күтүлүүчү нерсе. Албетте, өзгөчө катуу аракет кылып, ошо талапкерлер, жеке талапкерлер болобу, партиялар болобу, өзгөчө катуу аракет кылып, өздөрүнө көңүл буруп, ошол жеткиликтүү, керектүү маалыматын берүүгө аракет кылыш керек болчу. Кээ бирлери аракет кылды, кээ бирлери кайсы бир деңгээлде мүмкүн шайлоочулар сыяктуу эле өздөрү да бир аз чарчаган сыйган түр калдырды. Бирок бун канчалык деңгээлде шайлоочулар даяр болушту, маалыматын алышты дегенди биз эми ушул жекшемби күнү байкайбыз, ага чейин айтуу кыйын. Андыктан ошол ар ким өзүнө тийиштүү, өзүнө кызыктуу болгон кандидаттарды билип алды деп ойлоп туралы. Азыр ошол оппозициялык талапкерлерге бир топ кысым болуп атат деп айтылууда. Равшан Жээнбековго үгүт иштерине уруксат бербей абакта калды. Өмүрбек Текебаевга дагы ар түрдүү аудиону жабыштырып атышат. Ошондой эле Дастан Бекешев дагы ошондой эскертүү алып айып төлөп атат. Сиз кандай ойлойсуз? Чын эле ушундай куугунтук болуп атабы? Бул саясий мүнөздүү болуп атабы? Тилекке каршы, менимче бул өнөктүктө да буга чейин болуп келгендей ушул саясий өңүттөгү иш-аракеттер болбой койбоду. Бел байлап бул ишке киришкенден баштап президент баш болуп, башка жетекчилердин баарысы ошол таза шайлоо өткөрөбүз, бардыгына бирдей укук, бирдей мүмкүнчүлүк камсыздап беребиз деген сөздөрүн айтышты, айтып да келатат ушул күнгө чейин. Бирок тилекке каршы ушул кээ бир саясий салмактуу, күчтүү делген саясатчылардын арасында ошол саясатчыларга карата суроо туудурган, анчейин мөөнөтү туура келбеген, кайсы бир деңгээлде мүмкүн тандалмадай көрүнгөн иш-аракеттер орун алып атат. Эми сүрө келгенде албетте жооптор даяр болуш керек. Расмий институттар тарабынан, мисалы үчүн ошол эле Дастан Бекешев боюнча жүйөсү ошол башкалар сыяктуу эле шайлоо өнөктүгүндө болгон одоно бузуу болсо биз реакция кылышыбыз керек деген жүйөсү бар. Бирок андай одоно түрдө, мындай коркутууга сыяктанган, ошондой суракка алып канча сааттар бою кармап, анын жардамчыларын кармаганы менимче бул чектен ашкан
реакция десек болот. Равшан Жээнбеков боюнча кайра эле мыйзам өзү так көрсөтпөй ушундай бүдөмүк арада калып атпайбы? Ал киши бир болбогон бир жүйөнүн эсебинен негизинде кайра камакка алынды. Ага чейин ал камактан чыккан болчу, үй камагына алынган болчу. Ошол жеткен маалыматтар боюнча ошол бир жолу сааты бир аз өтүп кетип үйүнөн сыртта калып калганын жүйө кылып, бул менимче такыр болбогон негизди карманып кайра камап коюшту. Ошол камакта болгондо ал тергөө убагындагы, тергөө камагында азыр. Ал соттолгон киши эмес, соттолгондугу жок. Демек анын шайланууга болгон конституциялык укугу бар дагы эле колунда. Анан ошол шайланууга болгон укугун колдонуу үчүн талапкер катары катталды, аны борбордук шайлоо комиссиясы каттады. Демек ошончо баргандан кийин анын активдүү ошо агитация кылууга болгон укугунда камдып бериш керек болчу. Ушул эле тизмедеги Рыскелди Момбеков шайлоодон борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан четтетилип калды. Буга кандай дейсиз? Анын да четтетилгени шайлоого мына аз гана саналуу күн калганда болуп, ал эгер сотко кайрылып, соттон өзүнүн таламын жеңип чыкса деле, шайлоого катышууга дээрлик мүмкүн эмес болуп калат эми. Анткени ал соттолгонго кетчү убакыт өтө аз калып атат. Эгер бүгүн эртең ошентип чечилчү болсо, эми оң чечилип калса, мүмкүн да катышып калат, бирок ага карата терс агитация, үгүт жагынан терс эффект болуп калды. Негизи Боршайкомдун деле иши өтө оор, канчалаган миңден ашык дедиңиз сиз, санын айттыңыз, ошонун баарысын такай карап чыгыш өтө кыйын. Бирок ошондой болсо да, эгер биротоло баарысын мүмкүн болушунча Боршайкомдун тиешелүү иштөөчү топтору текшерип чыккандан кийин, катталгандан кийин, аларды менимче аз күн калганда дагы кошумча чукулуп отуруп бирөөнү четтетип коюу бул туура эмес болчу. Андай болчу болсо, ошол эле деңгээлдеги тестирлөөнү, ошол эле деңгээлдеги терең изилдөөнү ар бир талапкерге колдонуш керек. Ошондой болгон чакта албетте көптөр айтып атышат, андай ошол Рыскелди Момбековдукундай маселе көп күндө чыгып келмек дешет. Эми аны биз албетте колунан кармап келбегенден кийин башкалардын мисалын келтире албайбыз, бирок тиешелүү мекемелердин бардык талапкерлерге бирдей болгон деңгээлдеги текшерүүлөрдү колдонушу зарыл болчу. Азыр тилекке каршы мүмкүн ошондой чыгандыр. Мүмкүн чындыгында диплому туура чын эмес болуп чыгаттыр, жасалма болуп чыгаттыр. Бирок андайдын жасалмалыгын же анын ошондой мыйзам бузулгандыгын ал соттук түрдө текшерилүүчү нерсе. Аны ушул кайындайдыр бир маалыматтын негизинде Боршайком өзүнүн чечими менен чыгарып койгону менимче азыркы ушул күндөгү кырдаалда анчейин туура эмес нерсе болду. Талапкерлер ушул эми шайлоодо тандалат, бирок ошол талапкер деген тизмеден айрым шайлоочуларды карап көрсөк, мисалы бир мандаттуу округтан талапкерлерди карасак, кээ бирөөнүн өмүр баянында бир 2-3 эле сүйлөм бар экен. Анан ошол сыяктуу талапкерлерди шайлоочулар маалыматты кайдан алат, же буга чейин мындай үгүт иштери жакшы жүрүп, же болбосо ошол эле округтан жакшы таанылып, мындай бүт республикага таанымал эмес болгонбу? Эми бир мандаттуу округтардын киргизилишинин бир терс жагы ошол. Кайсы бир райондук деңгээлде жакшы таанымал кишилер чыккан болушу мүмкүн, бирок мамлекеттик деңгээлде өлкөнүн эли билбеген, такыр тааныбаган же анын ишине анчейин мүмкүн мааниде бере албай турган талапкерлер чыгып калышы мүмкүн. Ошол эле кезде эми албетте мен азыр байкасам дээрлик бардык шайлоо аймактарында, бир мандаттуу аймактарда талаштуу, конкуренттүү шайлоо болот. Менимче өзгөн эле калды окшойт, бир альтернативасыз кандидат менен. Бирок дээрлик бардык жерлерде бир кандидаттар бар. Эми албетте кайсы бир жерлерде алдын ала белгилүү болуп калган, өтө эле бир башкалардан бир топ эсе маанилүү, салмактуу болгондор бар. Бирок көпчүлүк жерлерде өтө көп тараптуу талапкерлердин саны көп болгон
жарыш болмокчу. Анын ошондой кезде албетте сиз жана айтып аткандай өмүр баянында 3 сүйлөм бар, кылган ишинин дайыны жок болгон талапкерлер анан ошончо гана маалымат менен чектелип калып, шайлоочуларга андан көбүрөөк маалымат бергенге аракет да кылбаган болсо, же аракетти жалаң ошондой анча-мынча туугандарын, туушкандарын чакырып куруу убадалары менен гана чектелип калган болсо, же азыр популярдуу болуп калбадыбы, мен баланча деңгээлге жеттим, өзүмдү бактылуу кылдым, эми элге кызмат кылганга даярмын дегенде. Ошо парламентке келбесе башка кызмат кылчудай, кылбай кылса болбочудай. Билбейм, бизде ушундай парламентке мындай табияты туш келбеген, тажрыйбасы туш келбеген, буга чейин кылып жүргөн ишинин такыр мааниси туура эмес келген, башка жактан келген кишилердин барып атканын мен деле түшүнбөйм көп. Эми алардын укугу, жаран катары алардын укугу. Талапкерлер, шайлоочулар ошондойлорду иргеп, эгер 3 сүйлөмдөн көбүрөөк маалымат бере албаган болсо, ынанымдуу бир негиздеме бере албаса өзүнүн талапкерлигине, анда шайлоочулар добуш бербеш керек андайларга. Ошол эле тилекке каршы бир эле анан жалпы шайлоого өнөктүгүнө терс таасири ошол салмактуураак болгон, беделдүүрөөк болгон, татыктуураак болгон талапкерлердин арасындагы жарышта ошо майда чүйдө кошулуп калганда бир аз добуш тарта кетип, анан тиги татыктуулардын арасындагы добуштар дагы да кыскарып, талаш жана алар алган добуштардын салмактуулугу, легитимдүүлүгү мүмкүн бир аз басаңдап калган жагы болушу мүмкүн. Же болбосо ошол салмактуу, же болбосо башка оппозициялык талапкерлерге каршы койгондо учурлары болот да. Эми ар кандай болушу мүмкүн. Ал жерде оппозициячыл болобу, бийликчил болобу, кантсе деле бир мандаттуу округтарда ар бир ошо менмин деген, мен татыктуумун деген, же чындап элге таанылып калган иши менен кишилердин арасында албетте өздөрү күткөн, ишенген шайлоочулардын саны бар, шайлоочулары бар. Ошолорго ынандыра алабы деген сөз. Бир мандаттуу округтардын арасында жана бийликке каршы сүйлөгөн же оппозициямын деп ачык айткан азыраак эле кандидаттар болуп атат. Көбүнесе андайлар партиялардын тизмелеринде баратат окшойт. Бирок канткенде да эмче ошол оппозициячыл делген кандидаттарга, мына сиз өйдүдө айта кеттиңиз, ошол Текебаевке болгон акыркы күндөрдө эле бул расмий эмес, жана аты жөнү жок булактардан чыгып келаткан компромат, провокациялык түрдөгү сөздөр болуп атат. Бул албетте бирөөлөр кылып атат, аны мүмкүн бирөөнүн заказы менен кылып атат. Жок жерден үйүндө кыларга иши жок киши кылбайт болуш керек андайды. Мадумаровго болгон иш аракеттер болуп атат. Ошондой эле мындай дарексиз бир жактардан чыгып келген ушак сөздөр. Алардын баарысын эгер чындап таза шайлоо өткөрөлү десек, ошондойгулорго да, ошондой маселелерге, ошондой материалдарга да ошол эле ички иштер министрлиги болобу, же атайын кызмат органдары ошолорду да териштирүүгө жана Бекешевди суракка алгандай эле аракет кылышы керек го дейм да. Шайлоо өнөктүгүндө ушул программаларга, мисалы саясий партиялардын же болбосо жеке өзүнүн атынан чыгып аткандардын программаларына мындай көңүл бурулабы? Эгер ошо сиз программаларын карап чыктыңыз да, мисалы ошол партиялардын 21 партия экен, ошолордун программалары кандай мындай көңүл бурарлыкпы? Эми программалар боюнча мен бир чертинен карадым, анан мүмкүн болушунча мен өзүмдү бир ортодогу катардагы шайлоочу катары койдум. Мунусундачы мен өзгөчө бир элден ашып түшкөн бир аракет кылбай эле мен мындай шайлоочу болуп жүрөйүн. Мен өтө ышкыбыз болуп аркасынан издеп барып алардын жолугушууларына барган жокмун. Мага келген маалымат кандай келип атат десем, дээрлик партиянын атынан, партиянын программасы деген дээрлик коммуникация болгон жок. Негизинен талапкерлер өздөрүнүн өздүк программаларын сунуштап атышты эмнегедир. Партиянын атынан, партиясынын номерин айтышат,
партиясынын бир ураанын айтышат, бирок андан аркысы негизи ошол жеке кандидаттын гана мен депутат болсом мен моундай кылмакмын деген сыяктуу сөздөр болуп атты. Демек партияга эмес, ошол жеке кандидаттын көз караштары болуп атты. Кээ бир партияларда бар албетте ошол эле Бүтүн Кыргызстан болобу же Ата Мекен болобу, мындан мурдараак түзүлүп калган, алардын буга чейинки шайлоолордон деле уланып келаткан партиялык көз караштары, программалары бар, ошолорду сунушташтыр. Анан аларда деле ошол жеке кандидаттар ошол партиянын программасынан кээде алат, кээде өздөрүнүн мындай өзгөчө кызыккан маселелерин көтөрүп чыгып атышты. Бирок жаңыраак келген партиялар, буга чейин катышпай келген партиялар ошол бойдон көңдөй сыяктуу сезилип, алардын талапкерлери эле өз алдынча аракет кылгандай сезим калтырып калды. Муну мен объективдүү эле түшүнүп калдым. Эми мурда бир кайсы бир 2-3 жыл мурда же 2-3 жыл шайлоо мурда дайым талап койчубуз, программаңар барбы? Же силердин жакшынакай сүрөтүңөрдү карап тандашыбыз керекпи деп. Бирок азыр тилекке каршы ошол жалпы талапкерлердин, жалпы партиялардын арасында, биринчисерин эмес, баарынын арасында ошондой мааниге, программалык көз караштарга өзгөчө бир басым жасалбаса, анда шайлоочулар күтпөйт деле экен. Шайлоочулар анда ошол тааныш билиштигинин, каяктан чыккандыгынын же буга чейин ошол таанымал болуп калгандыгынын негизинде гана шайлоо тандоосун кылып калышат. Эгер талапкерлерге ошол жетиштүү болсо, талапкерлер эгер ойлошсо, ошону менен эле жеңип кетем деп ойлосо, анда макул. Анда ошол анча-мынча элдин алдында 5 мүнөттүк сөзү менен, анан жакшынакай сүрөттөр менен чыга беришет анда. Күчтөп, күчкө салып программалык ишке көбүрөөк бургула деген менимче болбойт экен, ошон үчүн болбой деле келатат. Кээ бирлер айтышат, тескерисинче эгер программаны өтө бир мазмундуу кылып иштеп, аны көп барактар менен жазып, аны баардык жакка чыгарганда эч ким окубайт экен, көңүл да бурбайт экен, ага текке кеткен убакыт эле болот. Аны аткарылбай деле калышы мүмкүн. Аткарылбашы боюнча өзгөчө дагы чоң маселе. Шайлоолордон кийин кээ бир проектилерде болуп атты, политмер деген проектилер болду. Сиздер деле менимче бир ошондой талдоо жүргүзүп аттыңар болуш керек. Аларды аткаруунун жолу дагы башкача. Анткени парламент деген биздин кырдаалда, Кыргызстанда ал көп түрдүү бөлүнгөн парламент. Ал бир партия келип 50%-дан көбүн алган эмес акыркы жылдары. Демек алардын убада кылган программаларын деле башка бирөөлөр менен биргелешип макулдашып чыгарбаса, өздөрү чыгара албайт, азчылык болуп калат. Бирок ошондой болгон кезде деле көбүн эсе аз болуп туруп аракет деле кылбаган жерлери токой мисал бар. Ошо талапкерлер тууралуу айткан, жана талапкер деген сайт бар го. Ошондо мен дагы шайлоочу катары ошо айрым партиялардын программаларын карап көрдүм да, анан сиз айткандай мындай мурда белгилүү болгон партиялардыкы мурдатан келаткан, анан жаңы партияларды да карап көрдүм да. Ошолордун арасында мисалы Легалайф деген партия эми техникалык кара куурайды легализациялоо жөнүндө ушундай программа эмептир да, сунуштаптыр. Ошол эми ал партиянын негизги пайда болгон бирден бир себеби же маселеси ошол. Ошондой бизде наркотик деген же ошо дары делген буга чейин өзгөчө бир режимде багылчу, асыранчу же тескерисинче тыюу салынган нерсени мыйзамдаштыруу деген ал бирде бир партиянын атындагы эле нерсе. Аны күтүшүбүз керек. Бирок канчалык деңгээлде Кыргызстандын ошол 5%га жакын шайлоочулары ошол маселени эң маанилүүлөрдөн болуп көрүп, анан ошол маселеде бул партиянын турумун колдоп, ошо мыйзамдаштырсак жакшы болот эле деген 5% шайлоочулардын добуштары чыгат деген, албетте бул өтө амбициялык, күчтүү күтүү деп ойлойм. Ушу 21 партиянын арасынан мындай жаңы башкача мамиле, башкача мындай подход жасагандар болоттур да. Мисалы партиясы эчки болсо жаңы талапкерлерди сунуштап, же партиясы жаңы болсо ага белгилүү талапкерлерди сунуштап, ушундай бир кандайдыр өзгөрүүлөргө барып жатыптыр да. Ошол жакшы көрүнүшпү?
Менимче ал кайра эле объективдүү кадыресе көрүнүш ошондой болмок деп ойлойбуз. Бирок анчейин жакшы эмес. Чындыгында партиялык негиздеги парламент түзүүгө бел байласак, жок эле дегенде ошол 54 мандатты партиянын негизинде болсун десек, анан негизи эле партиялык система бизге керек деп эсептесек, анда монтип ар шайлоо сайын партиялардын аттары өзгөрүп, алардын курамдары өзгөрүп, жетекчилери өзгөрүп туруусу бул өтө кейиштүү нерсе. Партияга кечке даттанып жүрбөйбүз. Партия деген болбой калды, партия деген бизнес болуп калды деп. Так ошондон келип чыккан сөз. Анткени мына кечке айтып атышпайбы, азыр парламентте отурган мына 5 фракциянын бир эле партия кайра шайлоого баратат. Калганы баарысы чачыранды болуп, же алардын мүчөлөрү башка партияларга кошулуп, же башка партия түзүп кетип жатышат. Дээрлик лидерлери даже. Мисалы үчүн азыр отурган бир партиянын негиздөөчү лидери башка партиянын сап башында кетип атат, өзүнүн партиясын таштап. Бул эмне деген? Менимче бул мындай анчейин маани бербегендик го дейм ал партияга. Демек ал буга чейин ошол партиянын мындай оюнчук сыяктуу эле кылып түзүп койгон бекен деген ой кетет. Кээ бир жерлерде болушу мүмкүн, объективдүү чындыгында ошондой кылбаса стратегиялык жактан өтө кыйын. Чындыгында партияны жаңылоо керек, партияга жаңы күчтөр керек. Партия буга чейин мисалы үчүн ошо 5 жылдын ичинде, 6 жылдын ичинде кандай гана кубулуштар болду, кандай гана сыноолор болуп, бириккен партиялар ыдыранды болуп кетишкен болушу мүмкүн. Ошондо мүмкүн жаңы күчтөр түзүлгөн жери болушу мүмкүн. Бирок канткенде да партиянын күчү, партиянын кадыры шайлоочулар алдында ал убакыт менен келет. Бат-бат алмашкан партияларда андай күч болушу мүмкүн эмес. Мына шайлоодо эми парламенттик шайлоо мындай жакшы өтөт деп ишенели. Буга чейин сиз шайлоо тууралуу мыйзамда айтканыңызда ушул партиялык тизме менен деп колдоп келдиңиз эле, ушул тутумду сындап келгенсиз да. Анан азыр ошолдон алганы жана сиз айткандай преференциялуу болуп жатат да, ушул биринчи бунун жакшы жактары болот да. Менимче эми жабык тизме менен баргандан көрө албетте преференциалдык добуш берүүнүн мүмкүнчүлүгү бул оң жагына жылыш. Бирок азыр караңыз, кескин түрдө өзгөрдү биздин шайлоо системабыз, парламенттик түптөө системабыз кескин түрдө өзгөрдү. Биринчиден 120дан 90 болду. Бул эбегейсиз чоң азайтуу. 30 киши азайып калды. 75% калды мурдагынын. Өтө чоң азайтуу. Анан ошол 90дун 36сы бир мандаттуу округтан кетип аткандыгы бул деген келечекки парламентте туруктуу көпчүлүктү түзүү кыйын болот дегендик. Анткени ошо 36 депутат бул туруктуу бир фракцияда болбойт, түзүмдө болбойт, же бир партияларга туруктуу түрдө кошулбайт дагы, кошулууга мажбур эмес, алар ачкандай милдети жок. Ошол 36 бузуку спойлер деп коебуз, бузуку дегенде партияда көпчүлүктү бузуп кете турган күчкө ээ болуп калат. Анан калган 50, анткени көпчүлүк түзүш үчүн жана калып аткан 54-түн арасынан жок дегенде 45 туруктуу болуш керек да, бирок биз билебиз 54 мандаттын тең жарымынан көбү 45тен көбү бир партия же бир тараптуу партия болушу дээрлик мүмкүн эмес. Демек, ошол 54 мандат дагы көптөгөн фракцияларга бөлүнөт. Жана пайыздык чекти 5%га түшүргөндүгүбүздүн эсебинен ого бетер чачыранды болот. Азыр кээ бирлер айтып атышат, мына могул 5 партия болот, могул 6 партия болот. Менимче андан да көбүрөөк болот. Чачыранды болот. Партиялар, көбүрөөк партиялар кирет парламентке. Демек, көпчүлүктү түзүү ого бетер кыйын болот. Анан преференциалдык система менен шайланып келгендиктен шайланып келген фракциялардын ички дисциплинасы да бекем болушу өтө кыйын болот. Ал партиялык лидерликтен көз каранды албетте партиянын эмесинен, бирок негизинен
преференциалдык системага жараша ар бир шайланып келген кандидат өзүнүн добушу бар экендигин, өзүнүн жеке алган шайлоочулардын колдоосу бар экендигин эске тутуп, анчейин партиялык бир линияны карманууга мүмкүн милдетти мойнуна албай деле коюшу мүмкүн. Демек, бизде жаңы келаткан парламент бат-бат чачырап, ар кайсы маселеде көп тарапка бөлүнүп кетип, же тескерисинче сырттан же үйдө жактан бир таасир болсо, басымдуу көпчүлүк бат эле оюн өзгөртө коюп жүргөн кырдаалар менимче көбүрөөк байкалат болуш керек. Ушул ачык тизме менен партиялык тизме менен келаткандар добуштары чачырап кетип дагы өтпөй да калышы мүмкүнбү? Жок, ал андан преференциалдык тизме же ачык тизменен таасир этпейт ал. Негизи таасир эткен жери ошол 5% болот. 5% көбүрөөк алса партия, ал парламентке кирет. Ошол анан башка партиялар канча добуш алат, канча пайыз добуш алат, ошолордун баарысын кошкондон кийин ар бир мандаттын баасы чыгат, мындайча айтканда. Ар бир мандат канча добушка тете. Ошондон эсептегенде математикасы эми мыйзамда так жазылган. Мурдагыдай, мисалы үчүн, бул ишке ашпай калбады былтыркы октябрда. Ошондо эки партия экөө тең дээрлик 24%-дын төгөлөгүндө добуш алып, экөө кошулганда дээрлик 50%-га барып калды эле. Демек, парламенттин жарымын эки эле партия алып калмак. Бул шайлоодо менимче андай болбойт. Моюнга алыш керек, бийликчил же бийликтин тарабын талашкан деген партиялар мурдагындай ошо Мекеним Кыргызстан же Биримдик деген партиялар сыяктуу күчтөнгөн түрдө манипуляцияга бара алышкан жок. Эми шайлоо күнүнө да барбайт деп күтөлүп, анда 24% алды же 20%га деле жетпейт болуш керек эч кайсы партия. Ошондо эң көп алды деген партия дейли 15% алды десек, андан кийинкилер дагы 10%, 5%га чейин 5-6, 7, 8, 9 партия болуп кетиши мүмкүн. Чачырап. Ошондо тиги былтыр 120 мандатты бөлүштүрүп аттык эле. Эми 54 гана мандат бөлүнөт. Демек, эң аз алган партия, мандаттын эң аз санын алган партия 3 мандат алып калышы мүмкүн, мисалы үчүн. Ошондо карасаңыз, кандай гана көп түрдүү, мындай туруксуз эме болуп калышы мүмкүн. Эгер жалаң эле партиялык өкүлчүлүк болгондо мүмкүн дагы да анчейин жаман болмойт эле. Мүмкүн кайсы бир деңгээлде коалиция түзүүгө, келишим түзүүгө мүмкүнчүлүк болот эле. Бирок 36 жерлерден келген бир мандаттуу талапкерлер шайланып келгенде, алардын бирөөгө байлануусу ого бетер бошоң, ого бетер мойну бош болуп, ошо туруктуу көпчүлүктү түзүү же туруктуу оппозицияны кармоо менимче көбүрөөк аракетти талап кылчу маселелер болуп. Бир мандаттан келген ошол 36 эч бир топко, эч бир фракцияга кирбесен өзүнчө эле болобу? Ооба, мурдагыдай, буга чейин 10 жылдагыдай фракция деген түшүнүк же фракция деген институттун мааниси эми жоголот бизде. Анткени фракция деген ал ошол 90-ын 54-үнө гана тиешелүү, түздөн түз тиешелүү түшүнүк. Демек, парламентке, жалпысынан парламентке карата биз фракциянын негизинде түзүлдү деген сөздү айта албай калабыз. Демек, жөн гана ошол партиялык жана көпчүлүктөрдүн азчылыктардын структурасын карап калабыз байлап. Анын өзгөчө кызыктырган жери ошол 36 бир мандаттуу округтан кетип аткан талапкерлердин дээрлик бардыгы бир 5-6 эле кандидат болду окшойт, 300-гө жакындан ичинен партиялардын атынан кетип атат. Калгандары баары партиясыз, өзүн өзү көрсөтүү жолу менен барышты. Демек, ошол басымдуу көпчүлүгүнүн эч кандай партия менен иштешүүгө кызыкчылыгы деле жок, кызыктар деле эмес. Эми буга чейинки тарыхты карачу болсок, бир мандаттуулардын көбүрөөгү аткаруу бийлигине, президенттин офисине көбүрөөк көз салып, ошол жака кулак түрүп калган депутаттар болуп чыгышы мүмкүн. Өтө болуп жүргөн нерсе. Анан экинчиден
ошол ал депутаттардын көпчүлүгүнүн мындай идеялык өнүгүүгө болгон көз караштарында принцип байкалбай, негизинен ушу материалдык конкреттүү бир маселелерге гана байланып, мисалы үчүн баланча жерге суу чыгарыш керек, баланча жерге жол салыш керек, же бирөөсү чек ара маселеси менен, бирөөсү өрүк зардын маселеси менен дегендей ошондой маселелерге байланган мындай идеялык же программалык көз карашы өтө чабал болгон депутаттар келип калышат. Ошол партиялар куроткон акчаны карап отурсак, 3-4 партия ошо башкалардыкынан алдаганча көп акча куротуп атыптыр да. Бул ошолор үгүт иштерине жумшап, анан кийин ошого жараша натыйжа алат дегенди билдирет. Жалпысынан эми дүйнөлүк тажрыйбада ошондой. Тилекке каршы ким көбүрөөк акча сарптаса ошончо анардын утууга болгон шансы көбөйөт. Америкада деле ошондой, Европанын деле көпчүлүк жеринде ошондой. Кээ бир прогрессивдүүрөөк делген демократиялардын арасында мындай шайлоодогу акча сарптоого бөгөт коюлган же чектөөлөр коюлган. Бизде чек бар, бирок ал дээрлик эч ким деле жетпей турган чек. 1,5 миллиард беле ошондой чек, ага эч ким кереги деле жок ал чектин. Анан көмүскө жанагы эмеге эсепке кирбей калган акчалар деле сарпталып жүргөн, эми азыркысында деле сарпталып атса керек, аны менимче контролдоо өтө кыйын. Бирок бир нерсени эске алышыбыз керек да, шайлоочулар деле, анан партиялар, талапкерлер деле чын туура шайлоо болушу үчүн жана шайлоочуларга жеткиликтүү, туура маалымат берүү үчүн анча акчанын кереги жок. Анчалык чоң килейген суммалардын сарпталуусу бул негизи керек эмес, аша чапкандык болуп каралышы керек. Биздин культурабызга, шайлоо маданиятыбызга ошол кириш керек да. Миллиардер болсоң эле көбүрөөк добуш топтой алат экенсиң деген бул оюндун бузуктугунан кабар бериш керек биз үчүнчү. Анткени эми албетте акысыз болбойт. Эми агитаторлор керек, бирөө толтура кишилерди ишке алыш керек, жана материал топтош керек. Бирок алардын баарысын кошуп келгенде жанагы биздеги эң көп сарпталып жаткан бюджеттерге тете болбош керек да. Андай азыраак эле бюджет менен бүтүрө турган иш болуш керек. Аягында ошол шайлоочуларга кандай деп кайрылат элеңиз? Шайлоочуларга эң чоң маселе шайлоочулар менен акырындачы. Жана келаткан бизде жекшемби күнү жаңыча шайлоо эрежеси болуп турат. Ошол шайлоочулар барганда биринчиден кезектер болуп калышы мүмкүн, ага даяр болушубуз керек. Буюрса көп эле шайлоочу кызыгып барат деген үмүттөбүз. Анткени өтө аз шайлоочу барып калса, ал да жаман. Демек ал аз эле добуштардын негизинде куралып калган 5 жылдык парламент болуп калат. Анан биз канча төкүрүнсөк, канча жер тепкилесек де, ошондо анан эч кимдин кылы кыйшабай калат. Биз көбүрөөк добуш менен, көбүрөөк шайлоочулар барганда ошол шайланып келген депутаттардын легитимдүүлүгү, мандатынын салмагы бекем болот. Анан көбүрөөк барганда эми техникалык, практикалык жагын айтканда кезектер болуп калышы мүмкүн. Анткени мурдагыдай ар бир шайлоочу бат элек чыгып кетиши кыйын. Ар бир шайлоочу 2 бюллетень болуп атат. 2 бюллетендин бирөөсү өзгөчө татаалыраак болуп атат. Анткени ал бюллетенде биринчиден партиянын номерин, экинчиден ал партиянын ичиндеги талапкердин номерин, партиянын талапкеринин номерин белгилеш керек болот. Ал номерлерди мен шайлоочуларга өтө баса белгилемекмин. Алдын ала жаттап калыш керек. Шайлоо участкасына барып, ошол жерден тизмелерди карап, ошол жерден дагы жанагы 54 аттарды окуп чыгам деген бул менимче туура эмес болот. Мени бир аз кооптурган жери кээ бир жерлерде, бар жерде болбосо да, кээ бир жерлерде участкаларда жанагы байкоочу сыяктуу болуп туруп, байкап кимге добуш берип атканын көзөмөлсүнүп, бир аз коркуткан, сүр салган кишилер болуп калышы мүмкүн. 54 талапкер ар бир партиядан болуп, партиялардын саны 21 болгондо,
эгер ар бир участкага, добуш берүү участкасына ошол тизимелер тизилсе, анда чоң бир 1 квадрат метр болобу, 2 квадрат метр болобу бир аянтчаны ээлеген жер болот. Анан кайсы партиянын тизмесин карап атканыңыз деле дайын эле болот. Туура партиянын тизмесин издеп атасызбы же жагымсыз партиянын тизмесине кызыгып атасызбы деген суроолорду эч ким сурабаса деле өзүңүздүн ичиңизден, шайлоочунун ичинен бир аз кооптонуу сезими пайда болуп калышы мүмкүн. Ошондойдо коркуп же шашып тургандан көрө алдын ала ошо сиз мен шайлайм, ушуну шайлайм деген партияны жана партиянын ичиндеги талапкердин атын жаттап эле калыңыз. Керек болсо, мүмкүн алаканыңызга жазып алыңыз. Демекмин, ошондо шайлоо процесси да батыраак болот. Жанагы окуп аткан ошол 3 галочка коюш керек да, бир бюллетенге 1 галочка, 2 бюллетенге 2 галочка экинчисине. Ошону бат-баттан кылып чыгып кетсе, анда процесс да бат болот, күтүү да болбойт, анан ошондой кооптонуулардан да коркпой эле өтүп кетмекчи. Рахмат, Эмилбек мырза. Ошо шайлоо акыйкат болушун каалайбыз, анан жүрөгүбүз менен шайлайбыз деп баарыбыз ошо. Албетте, албетте. Биз эми өзүбүздү алдайбыз деген эч кандай шайлоочудан күтпөйбүз. Эми баарыбыз деле жанагы сатылды дегендерди жемелеп бүттүк, эми өзүбүздөн кетпесин ошол. Политклиника медиасынын сереп берүүсүндө алдыда келаткан парламенттик шайлоого байланыштуу маек менен тааныша алдыңыздар. Биз бүгүн алдыдагы ошо шайлоодогу талапкерлер партиянын программалары, талапкерлердин программалары, шайлоо өнөктүгү тууралуу сөз кылдык. Бир студияга политолог Эмилбек Жороевду чакырдык. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.